Биринчиден, жараткан Аллага разыбыз. Алла Тааланын исми менен баштаймын. Ушул Кыргызстан төрт бурчунан келип коноктор отуруп аткан экенсиздер. Кут тараган, Манас атам байырлаган талас жергесинде силерди 2 күндөн бери күтүп атат элек. Мен партияда эч кандай жокмун, бирок ошентсе дагы Алланын кулумун, пайгамбардын үмметимин. Кыргыз элиткан жаранмын. Менде 2 суроо бар. Бул өзүмдүн атынан эле эмес, талас эл ынтымак кыймылынын атынан 170 адамдын атынан берейин. Биринчи, мен суроом Өмүрбек Токтогуловго багышталат. Жер үй алтын кени боюнча күмөндө өткөн конкурста Восток Геодобыча деген ачык акционердик коом утту деп таанылды. Ошонун аркасында кадимкеле Росплатина деген жетекчиси Муса Бажаев туруп атат деп бизге маалымат алдык. Ошол адамдар менен Өмүрбек Токтогуловдун кандайча өнөктөштүгү бар. Ушуну карапайым элдин астында айтыңыз. Эртең бирси күнү бири-бирибизге уят болбойлу. Эгер ушул нерсе азыр таласта катуу жүрүп атат. Биз талас эл ынтымагы 7 жылдан бери таластагы алтын кен чыккан жерлерге тике караманча каршы болуп келе жатабыз. Анын отурган элдин көпчүлүгү билет болуш керек. Анан ушу бул биринчи суроо. Эгер сиз бул жерде өнөктөштүк болсоңуздар, анда сизде келечек жок, таласта эмес бүткүл жерде, айрыкча таласта. Экинчи, 4 майда ошол эле жер алтын кени боюнча конкурс өтүп, ал жерде биз маалымат алдык так интернеттен, сүрөтү менен кошо. Жээнчороев Мирлан деген республиканын лидерлеринин бири, Бишкек шаап кеңешинин депутаты экен. Кишинин кандайча ушу конкурска тиешеси бар. Кийинки суроом болсо бирөөтөн айтып калайын. Өмүрбек Токтогулович. Көксай, Кара Бура районунда Көксай айыл кеңеши бар. Канча жылдан бери бул жаңжал басылбай келе жатат. Ошол жерге эл чакырганда барды элек. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде чегара маселеси чечилбеди. Биздин маалымат боюнча 4600 гектар жер көп жылдык ижарага кетип калды. Буга берүүгө сиздин лично кандай тиешеңиз бар? Эмне үчүн аны берет? Эгер эл каршы болуп атса, биздин өзүбүздүн ата-бабадан калган жерди берүүгө эч кимдин укугу жок. Талас эл ынтымагы суроо берген Серел Шейшенов. Рахмат. Рахмат байке, мен ойлойм жакшы суроо бердиңиз. Мен буга ачык жооп берейин. Урматтуу талас туугандарым, бир нерсени жакшылап угуп коюңуздар, жана түшүнүп алыңыздар да, мен эч качан бирөөнүн аркасынан бекинип иш кылбайм. Кыңыр иш 100 жыл болсо да билинет дегенде. Бардык ишин, мен жасаган ишим бардыгы ачык кылам. Мага эч ким айта албайт, бул жашоодо бирөө тыйын бердим, неме бердим деп. Ошол эле парламентте кыйкырып жүргөндөр менен мен айткам, ошо келде жетек кылышын өтөбүз деп. Анан көп нерсени мага жаба жаап атат да. Көксай жөнүндө айтып кетейин. Көксайдын жери границасы биринчи маселе чыкканда мен болсо премьерликтен кетип калгам. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ага эч тиешем жок. Үчүнчүсү, Бакиевдин заманында биринчи вице-премьер болуп турганда Камчы Кыргызчаевдин МЧСдин төрагасы болуп турган. Силер билесиңер, тиги Көксай эмес, тиги мен үчүн Кыргызстандын ар бир метр жери менин кичинекей мекенимде метр жерине барабар да, бир эле Көксай эмес. Ошондо билесиңер, тиги нарындагы жайлоодо тиги биздин бажы таможняны тиги Максимдер жылдырабыз дегенде биз комиссия түзүп туруп, ошо комиссиянын жетекчиси мен болуп барып туруп ошол жерде токтотуп калганбыз. Жанагы жер боюнча көрүп атпайбы, жерди саткандар менен жыргады. Эмнеге мен Көксайдын жерин беришим керек? Эмне себептен беришим керек? Мындай бир нерсе бирөө сураганда ойлонуш керек да анын жөнүндө. Анын жөн эле неме көрбөй. Же бабаныкка эмне жер жетпейби? Мен керек болсо таластан эле жер алам, керек болсо, мага жер керек болсо. Мен жаккан үйүм бар. Мага эмнеге көрөр ал ошо жерди берип, мен же ошо жерден жыргап кетмек беле. Бирке мындай ойлонуп ошо түшүндүрсөңүздөр да бири-бириңиздерге. Мен эч качан жер саткан эмесмин. Эч качан жер сатпайм. Жер үйгө токтосок. Жер үйдү биринчи өкмөт ачык айкын тендерге чыгарды.
биринчи жолу. Буга мен да себепкер болдум. Себеп дегенде мен премьер кезинде жана госгеологияга мыйзамдап жазгам. Барлыгы ачык айкын немелер тендер иштелсин, тендер өтсүн, аукцион болсун деп. Эмнеси жаман болду? 300 сомго сатылган лицензияны 100 миллион долларга 6 миллиард сомго сатылды. Айтты, келгиле катышкыла деди. Полис золото келди, кыргыз алтын белгисиз компанияны алып келди. Эмне жабык жакын болду? Эмне күнөө болду? Бу жерде сиз айтасыз неме мындай күмөн өттү. Эмнеси күмөн болду? Телевидение болду. 30-дан ашык, 40-тан ашык адам болду. Ошол эле Мирлан Жинчироевду мен жөнөттүм ака. Муса Бажаевди мен өзүм лично барып туруп, мынакей суроотту. Мен өзүм айттым, Муса, сен ошо Россияда жанагы платина деген чоң геңди асфальт этип атасың. 3 миллиард доллар салып туруп. Биздин Кыргызстаныбызда мына аукцион болоюн деп атат. Бул менин кичинекеним. Сен экөөбүз мурун мен баягы альянсты түзгөнбүз, бирге иштешкенбиз. Мен билем, сен айткан сөзүңө турасың. 10 миллиард доллардан турган чоң компаниясың, кичинекей компания эмес. Келчикен башка шугундар алып кеткенче, Кыргызстандын жанагы СНТРнын акциясын арест кылып, визалар отурганча, сен ошо казактар менен сүйлөшүп, ачык айкын дедим мен. Арден эч жакка бербейм, ачык айкын. Катышасың аукционго. Утуп алсаң Муса, мен айттым, колдойм дедим. Мынакей катышты. Өзүңүздөр ошол жерде бараңыздар да бар. Көрдүңүздөр. Утуп алды. Мынакей 10 миллион долларды төлөдү. Азыр дагы 90 миллион долларды төлөйм деп атат. 100 миллион доллар түшөт. Ошонун ичинен 3 миллион доллар, 180 миллион сом Бекмолда айылына келет. 180 миллион сом Талас областына келет. Ал фабрика иштеп кетсе, иштегенде 2 жылда курам деп ал убада берип атат. Ал фабрика иштей турган болсо, Кудай буйруса, жыл сайын 250 миллион сом школдон башка жанагы лицензия жазылган. Бул Талас фондуна келет. Менин бир гана кызматым ачык айкын чоң компанияны алып келдим. Менин аарде долямда жок, немемде жок. Бирок Мусага мен бир сөз бердим. Муса, сен жаңы технологияларды алып келсең, жанагы кумтөрдө болуп туруп, силер билесиңер, кумтөр менен күрөшкөндө, мен ачык эле айтып жүрөм аарде. Жанагы экология маселеси. Жаңы технологияны алып келип, экология маселеси болбой турган болсо, Муса, мен айттым, Талас эли колдоп берет. Мен келип менен айтып сүйлөшүп берем дедим. Бирок, жана кумтөрдө боло турган болсо, анда Муса кыйын болот деди. 100 миллион төлөйсүң, 200 миллион төлөйсүң, анда эл бургузбайт деди. Ошонун негизинде мына катышканда көрдүңүздөр. 7 инновационный немени берди. Жана хвостохранилищаны менен мындай сыртынан билем да, мындай подробностьын билбейм. Уккан сөзүмөн. Жанагыны хвостохранилищаны переработка кылып, анан ташка айлантып, анан чөбөсүрөбүз деп атат. Яны жерде кумтөрдө болуп таштап кетпейбиз деп атат. Эми өкмөт өткүзүп атса, мамлекет деңгээлде. Эмнеге катышпаш керек ал? Эмне ал кирип туруп бирөөгө берип урдуп алды? Ачык айкын болсо. Эмнеге жерүү иштебеш керек? Жерүү бир гана ошол жерде турган элдин жерүү эмес да, бул Кыргызстанга тиешеси бар. Анда келгиле кумтөрдө жабайык. Биз өнүгө өстөйбүзбү? Өсөбүзбү? Келгиле жаңы технология менен кендерди иштетейик. Урматтуу туугандарым, мен ойлойм, мындай ар бир кичи адамдар өзүлөрүнүн компаниясы иштете албай калды деп немесин аркасынан ичишибиз керек. Биз болгондой айтышыбыз керек. Ачык болобу, таза болобу. Мына биринчи жолу өттү. Айткылачы бир мисал. Ошол эле кумтөрдү айткылачы. Канекей ошол кумтөрдү ошол убакта 1 миллион доллар төлөдүбү? Сүйлөшүп эле келишим коюп эле берип койдук кумтөргө. 700 тонналык жерди берип койдук. Мына алиге чейин иштете албай калды. Көрөзүлөр, Кудай буйруса, ошол эле альянс келип иштесе, ал иштетет сөзсүз. Себеп дегенде ал билет. Ал менде эле. Кудай буйруса, мен аны алып келгенге аракет кылам, мен анын өзүнүн жана аткаруу бийлигиндегилер келет, аны алып келип жолугасыңар. Ал менде эле өзүнүн фамилиясын бийик тутуп кармап жүргөн. Ал ток адам. Аны мен алып келдим. Эртеңки күнү эле, урматтуу байке, сизден суроо берип калдым, сен жаңысыздар. Эртеңки күнү эле Кудай буйруса баардык пенсияга чыгабыз, туурабы? Акыр келе турган кез түшөт. Анан кийин мен ойлоп атам да, ошол жерге элге келгенде мен бетиме түкүрсө, ушун немесе, мен ток адаммын. Менин бетиме түкүрсө, немесе кете турган жер таппайсың, бул бала менен балага нары көздөй кетет да. Сен башка шуундар келгенче, ачык айкын компания келген туурабы? Туура да бул. Жанагы
эң негизгиси, Кудай буйруса, эң негизгиси. Бирден бир бул мамлекетке пайдасы тиет, экинчиси өзгөчө Талас областына пайда тиет. Мен ойлойм, Кудай кааласа, ушул жер үй иштегенде Талас областында жана ишканалар курулган, ушу үлгү болот. Баардык немелерге караганда ушул жерде үлгү болот. Жаңы ишканалар ачылат. Балдарыбыз билим алат, школда курулат, детский садтар курулат. Эмнеси туура эмес? Міне, Америкада баштары жоқ екен, Россияда баштары жоқ екен, алар эмне үчүн иштетип атат анда? Биз эле акылуу көз. Мында ачык карашыбыз керек да. Ачык карашыбыз керек. Туура жана андаш боюнча мен макулмун, андаштыгы судун башында турат экен, аны иштетүүгө болбойт. Но эми жер үй боюнча маселе жок да, бул Советтер Союзунда кылып аткан неме болчу да. Жанагы экологический маселеси, мен ойлойм, эң коопсоздуруп атканы бул экология маселеси. Экология маселесин Кудай буйруса, алар өздөрү келет түшүндүрөт, 1000 жолу талкуулайсыңар. Түрткүлө кымбат баалуу экология маселеси, мен ошол сиздердин башыңызда туруп жазатам аны. Себеби мен билесиздер да ошол жерден тарташма берем менде, так кетме берем. Рахмат. Эгер мүмкүн болсо, байке, кечирип коюңуз.